Көз мезгили келери менен ар кандай оорулар күч алып, айрыкча сасык тумоо, дем алуу органдарынын курч сезгениши сыяктуу оорулар көбөйөт. Ошондой эле коронавирус күчөп турган маалда көзгү кышкы тумоонун алдын алуу менен ооруну басаңдатуу үчүн адамдар сөзсүз түрдө эмдөөдөн өтүүсү зарыл. Вакцина 6 айдан жогорку балдардан тартып бардык жаштагы адамдарга жылына бир ирет сайылуусу шарт. Бирок аны сайдыргандан кийин таптакыр сасык тумоо болбойт деген кепилдик жок. Дарыгерлер бул вакцина болгону оорунун белгилерин азайтып, жеңил өтүшүн камсыз кыла аларын айтып келишет. Коронавирус болгон адамга сасык тумоода кошулса, анда абалы өтө эле начарлап, кыйналарын айтат дарыгерлер. Ошондуктан жеңил формада өтүп айыгууну көздөгөн адамдар жыл сайын эмдөөдөн өтүп турганы жакшы. Бұл вакцина деген организмге киргенде иммунитетти алып пайда кылат дагы, эгерде ошол оору пайда болгондо ал оору жуккан кезде дагы жеңил өтөт. Же болбосо ошол иммунитет ал ооруну жуктурбай сактап калат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө муну айтып атпайбы, кары картаңдар, жаш балдар ооруга өтө жакын, чувствительный болгон организмдеги адамдардын бардыгы алыш керек. Бирок эмдөө дегенде эле элдин көпчүлүгү качып, балдарын алып барбайбыз десе, айрымдары эмдетүү керектигин айтат. Доказательный медицина деп коет, ошондо доказательство медицинада доказать этилген болсо, анда эмдетсе болот. Бирок ошол баскычпа баскыч болгон үчүн ал вирустар, ол бирөөсүнө эмдеткен менен башка вирус келсе, ол вирус чыга берет. Мен эмдетпейт элем. Эмнеге дегенде, ол сасык тумоо менен ооругандан кийин ошого жараша иммунитет пайда болот. Эмдетпейм мен, ошол ойдон эле калат. Эмдетпейм. Каршымын мен эмдеткенге. Мен да азыр жаш бала деле калбады, балдарым баары чоңоюп калды да. Жаш балдар болсо эмдетсе, эмдетиш керек өзү. Жок, эмдетпейм. Билбейм, негедир эмдетким келбей атат, эмдетпейм. Билбейм, менин балдарым иммунитети жакшы эле деп ойлойм. Аны өзүнүн демеси менен жеңген жакшы го. Өргөн организм өзүнүн иммунитети менен жеңген жакшы деп ойлойм. Мен азыркы вакциналарга билбейм, ишеничте жок деп ойлойм. Билбейм, менин оюм. Азыркы учурда баарыңар көрүп атасыңар, коронавирус өтө бул Кыргызстан үчүн, ошондой эле бардык планетадагы жашаган адамдар үчүн өтө коркунучтуу болуп атат. Ошонун алдын алыш үчүн ар бир адам өзүнүн ден соолугуна жакшы караш керек. Ошон үчүн мен бардык балдарыма, неберелериме алдырат элем. Быйылда 100 миңге жакын доза вакцина сатып алынат. Негизинен алардын көпчүлүгү тобокел топтогу адамдарга сайылат. Алар медициналык кызматкерлер, мугалимдер, өнөкөт оорулуу адамдар жана балдар үйлөрүндө, карылар үйлөрүндө жашагандар. Биздин калктын санына караганда бул деген өтө эле аз, 5тен 1-ин араң түзүп атат. Мүмкүнчүлүк болсо азыр айтып атат, жеке менчик медицина мекемелеринин бардыгына тапшырма берилип, кимин мүмкүнчүлүгү боло турган болсо бул жерде мыйзам уруксат берет. Эгерде жарандар баягы бекер алганга мүмкүнчүлүгү болбой кала турган болсо, акы талап ошол жерлерден алсын деген шарттарды түзүү үстүндө иштеп жүрүп атат. Дарыгерлер сасык тумоого каршы эмдөө сентябрдын 2 жарымында өлкөгө алынып келинген бардык вакцина эмдөөсү бекер жүргүзүлөт. Зыягүл Болот кызы, Сыймык Райымбердиев, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.